Лев Мырза, бұл кишинин коллегасы, кийин ошол коопсуздук боюнча өкмөт башчысынын орун басары катарында ал киши так туура мыйзамдуу конституциялык баасын берди кезинде. Эмне деп берди? Ал протокол жогорку кеңеш тарабынан колдоого ээ болунган эмес, чакыртылып алынган. Демек, ал кагаз менен бир жерге барып койсоң болот деген сөз. Ал кагаз эч кандай күчүнө ээ болбойт деген сөз. Демек, эч кандай кооптонгон жоксуң ал кагаз үчүн. Жок, айтып атпайбы? Ар кандай болсун, эрөөлгө ким келем десе келсин. Ким келем десе. Мен караңыз. Евразес эл аралык уюм. Бүтүн президенттер кол коюп, парламент ратификация кылган. Кээ бир мамлекеттер ошону аткарбай коюп атпайбы? Кыргыздын эчен миңдеген тонна жер жемиштерин өткөрбөй коюп атпайбы? А келишим боюнча өткөрүүгө милдеттүү да. А эмне үчүн булар отурушат, алсыз болуп, үлбүрөп, ыйламсырап, ошол Тажикстан биз аркылуу өтүп аткан жолун тоссун булар да. Ошондой десең айтат, сиз провокацияга түртүп атасыз дейт. Мен айтып атам. Эгер ким кандай салам айтса, ошого жараша алиге алышыбыз керекпи, кандай дейсиз? Же ынтымактыкты, биримдикти, протоколду биздин гана пешенебизге жазганбы? Азыр мына ал Аксыдагы Үңкүртөө келишимге кол коюшкан булар. Ратификациядан өткөнбү? Үңкүртөө боюнча Өткөнбү? ал талаш жер катары. Жок, өткөнбү? Өткөн эмес. Өткөн эмес. Өзбекстан тарап менен биз 72% чегараны тактаганбыз. Өткөн эмес болсо эмне үчүн жарыялабайсыңар? Момундай деп. Мадумаровдун протоколун мындай маңдайыңарга клейт этип алып жүрөсүңөр. Эмне үчүн ошону чыгарбайсыңар? Үңкүртөө. Эмне Айзада? Экинчиси. Урмат Адакай Эмсенбаевич, мындай коомчулукту башка тарапка бурбайлы да. Конкреттүү Тажикстан маселе боюнча болот, ошол боюнча. Мен айтып атам. Протоколдун күчүн айтып атам мен. Протоколдун күчү. Протоколдун көчүн биз тааныган жокпуз. Тажик тарап таанып атпайбы? Бүттү. Тажик тарап ошонго таянып, бул биздин жерде бул бойло бийлик ошол негиз катары карап атат да. Жок. Бийлик өзүнүн алсыздыгын башка тарапка буруу. Кече Айбалаев кайра какча болуп туруп, бир журналист аябай сабаттуу экен. Ошол протоколду кыргыз тарап тааныбаган болсо, ал күчкө ээ эмес го десе, туура ал документти билбейт экен, бирок күчкө ээ эмес экен деген жерин бардык жерден кыркып салышкан. А бизде сакталып калган. Керекпи ошону көрсөтүп коебуз. Булар мен Мирлан мырзаны мынтип айтам да. Эми сабатсыз десем капа болушат, бирок өздөрү иликтебей туруп, бирөөлөр ушундай деп айтасыңар десе, ошону бекем кармап алып атат да, эртең уят болуп калабыз дебей атат да. Ушул эле Мирлан мырзага берген суроону сизге жолдогум келип атат да, жанагы рычагтар жөнүндөчү. Биз кандай таасир эте алабыз азыр? Мисалы караңыздар. Бүткүл дүйнөлүк соода уюмуна кирген эки өлкө, Америкадагы, Кытайдагы. Бирок бири менен согушуп атпайбы? Кандай согуш болуп атат? Экономикалык согуш болуп атат. Товар. Эгерде тажик тарап керкейип, мына кечээ көрдүңүз, биздин вице-премьердагылардын көзүн карай албай атат, жер карап шылкыйып. Ошондой азаматтарды жибериш керекпи ошол сүйлөшүүлөргө? Өздөрүнөн өздөрү коркуп, айрыкча вице-премьер бир да көзүн көтөрө албай атат. Столдон башын көтөрө албайт. Эмне үчүн? Себеп. Биз кандайдыр бир себеп бар. Сырдуу себептер бар. Кандай мисалы сырдуу? Эми алар массалык маалымат каражаттарында айтылып жүрүп атат. Мен кайра какчап айта бербейин. Ачык эле айтсак болобу? Ачык эле айтсак болот, айтып атпайбы? Ошону тажик тарап жазып чыкты. Тажик тарап жазып чыкты. Алардын коюп аткан маселеси контрабанданы токтоткула деп атат. Ал жердеги жолдон аябагандай көп баягындай бир апийим өтөт деп атат. Талаш чыр элдин ортосунда болуп аткан жок. Талаш чыр ошол жолду ким көзөмөлдөйт деген маселеде болуп атат. Бул бир. Экинчиден, рычагтар жөнүндө айтып атасыз. Караңызчы. Грузияда Россияга каршы бир маселе көйдү эле. Парламент жыйналды дагы, көтөрүлүп, ошол Грузиядан келчү бардык товарларга тыюу салуу жөнүндө. Керекпи? Туристтерди ал жака барбай коюу жөнүндө рычагты колдондубу? Колдонду. Украина ошол рычагты колдондубу? Колдонду. Молдова кезинде Россияга каршы саясат жүргүзүп койду эле. Винолорун киргизбей койдубу? Киргизбей койду. Кыргыз бүгүн шөмтүрөп, ыйламсырап, алсызданып, атасы келип мындай болуша тургандай болуп, ыйлап отурбастан, ошол анклав болуп турган жерлерди жабыш керек. Биз аркылуу өтүп аткан электр энергияны жабыш керек, токтотуш керек. Биз аркылуу өтүп аткан электр энергиянын аркасынан 1,5 миллионго жакын эл электр энергия алып атат. Эгерде биз ошол рычагты колдонуп жаап койгон болсок, ошол 1,5 миллион тажик бийлигин өз эле ордуна коюп коет.